ошол жерде бирөөнүн каргаган болсо ошонун каргышы тиет деген болсо, жана ошондой эле хауфу сир деп коет, жашырын коркуу. Мисалы үчүн олиялардан, адамдардан, махлукаттардан корко турган болсо, хашия менен хауфтун эмне айырмасы бар дегенде, хауф бир адам сакал койду. Сакал койгондо эмне? Тууган уругу зыян берип атат, башкасы зыян берип атат. Көлгө барып, пляжга барып эс алып аткан болсо, сен андай жерге барып эс ала албайсың. Аллах аларга сүр да берип коет. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Иншаллах таухид китебинен сабак улантабыз. Бүгүнкү бөлүм автор айтып жатат: Бабу каулиллахи таала иннама заликум шайтану юхаввифу аулияа фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин. Бүгүнкү бөлүмдө ушул аят менен тема койду. Аллах таала айтат: чынында ал шайтан өзүнүн адамдарына, өзүнүн жокерлерине, ошо шайтанга жакындаган адамдарды коркутат дейт. Силер алардан коркпогула, эгерде чынында момун болсоңор Аллах Тааладан корккула деди. Бул бөлүмдө максат, бул аятта максат бул коркуу бөлүмү. Мурунку бөлүмдө жакшы көрүү, сүйүү бөлүмдө өткөнбүз. Бул бөлүмдө коркуу бөлүмдө алып келди. Эмне себептен? Экөөнүн байланышы болгон себептен. Мурунку бөлүмдө айттык, негизги жүрөктү, адамды амалдарга түрткү берген, жүрөктөрдү кыймылдаткан нерсе бул жакшы көрүү жана коркуу жана үмүт кылуу дедик. Ошол мурунку бөлүмдө эми жакшы көрүүнү өттү, бул бөлүмдө коркуу жөнүндө айтып атат. Коркуу, ал-хауф деген коркууну хауф деп коет. Бул эң негизги ибадаттардан. Бул коркуу болсо, Аллах Таалага болгон коркуу, Аллах Тааладан болгон коркуу адамды күнөө иштерден, арам иштерден тыюучу негизги ибадат. Эгерде жүрөктө коркуу жок болсо, адамда Аллахтан болгон коркуу жок болсо, ал арам нерседен, жаман иштерден тыйылбайт. Ошол себептен мисалы үчүн капырлар, жөөттөр, яхудилер, еврейлер, алар бардык нерсени кыла берет. Бардык нерсени кыла берет. Аларга мындайча айтканда чек жок, тыюу жок. Эмне себептен? Анткени Аллах Тааладан коркуу жок. Мисалы үчүн жаш балдарды өлтүрүү, жаман, өтө ыплас жаман иштерди кылышат да. Кээ биркилер айтат да, мисалы үчүн жөөттөр булар кыйын, бар жокту башкарып алды деп. Бар жокту ошолордун көзөмөлүндө болуп атат деп. Чынында ал кыйындыгынан эмес. Ал эмне? Аллах Тааладан коркпогондуктан. Адамга бир тыюу жок болсо, чек жок болсо, адамдын айла качып кутулбайт да, бардык нерсени кыла берет да адам. А мусулмандар болсо, Аллах Тааладан корккон үчүн көп нерседен тыйылат. Мисалы үчүн киши өлтүрүүдөн тыйылбаса, рибадан тыйылбаса, арамдын эч кандай түрүнөн тыйылбаса, анда адам бардык нерсени кыла берет да, көп нерсеге жетишсе болот андай жол мененчи. Бирок мусулмандар Аллахтан корккон үчүн көп жаман иштерден тыйылышат. Эми бул коркуу деген, хауф деген эң чоң ибадаттардан. Адамды ошо арам күнөө иштерден тыюучу эң негизги ибадаттардан, жүрөктөгү ибадаттардан бул коркуу. Ушул коркуу, ибадат болгон коркуу 3 түрдүү болот. 3 деңгээлден турат десек болот. 3 деңгээлден. Биринчиси бул имандын шарты. Иманга шарт болгон коркуу. Мындайча айтканда, Аллах Тааладан эгерде адамдын жүрөгүндө чаңча бир коркуу жок болсо, ал капыр болуп эсептелинет. Мындай жүрөгүндө Аллахтан коркуу жок болгон болсо такыр, анда ал капыр болот. Жүрөктүн амалдары жок болсо, жүрөктүн негизги амалдары жакшы көрүү, коркуу, үмүт кылуу да, эгерде адамдын жүрөгүндө ошондой амалдар жок болсо, Аллахка карата коркуу жок болсо, ал капыр болот. Бул Ахлү-сүннә ва жамаатта талашсыз ижма болгон маселелерден. Демек, эң биринчи деңгээли бул иманга шарт болгон деңгээл. Эгерде иманга шарт болгон дегенде коркуу, жакшы көрүү сыяктуу жүрөктүн амалдары бул мөмөсү менен, ошого карата кылынган амал менен билинет да. Жүрөктөгү амалды кантип билебиз? Эгерде Аллахтан коркуп, Аллах Таалага иман келтирсе, келименин шарттарын аткарган болсо, ал эмне? Имандын шарттарын аткарды да. Эгерде жүрөгүндө коркуу жок, иман келтирген эмес болсо, Аллах Таалага имандын негизги амалдарын кылган эмес болсо, коркпосо, анда ал капыр болот. Демек, биринчи деңгээли бул иманга шарт болгон деңгээлде коркуу. Аллах Таалага иман келтирүү,
мындайча айтканда имандын шарт болгон амалдарыны аткарса, Аллах Тааладан корккон себептен ошолорду аткарса, ал имандын шартын аткарды жүрөгүндөгү коркуудан. Экинчи деңгээли болсо аль-хауфул ваджиб, ваджиб болгон деңгээлдеги коркуу, Аллах Тааладан ваджиб болгон деңгээлдеги. Ал кандай десе, Аллах Таала милдеттүү түрдө жүктөгөн амалдарды, ваджиб болгон амалдарды аткарууга түрткү болгон коркуу. Эгерде мисалы үчүн намаз окуу ваджиб, эгерде намаз окубасам күнөөкөр болуп калам деп Аллах Тааладан коркуп ошол ваджиб амалды аткарган болсо, ошого түрткү берген болсо, бул ваджиб деңгээлдеги аткарды. Ата-энеңе кызмат кылуу, жакшы мамиле кылуу ваджиб дедиби? Демек, ошону аткарганга түрткү болгон жүрөгүндө Аллахтан коркуу болсо, анда ал ваджиб деңгээлдегин аткарды. Жана ошондой эле Аллах Таала арам кылган нерселерден тыйылууга себеп болгон коркуу жүрөктө. Бул ваджиб болгон деңгээлде. Мисалы үчүн Аллах Таала арак ичүүдөн тыйды. Арак ичүүдөн Аллахтан коркуп тыйылган болсоң, анда ваджиб деңгээлде коркууну аткарып атасың. Аллах Таала зына кылууну арам кылды. Зынадан тыйылып аткан болсоң, Аллахтан коркуп, анда эмне? Ошо ваджиб деңгээлиндеги коркууну аткарып атасың. Демек, экинчи деңгээл некен? Аллах Тааланын милдеттүү түрдө ваджиб кылган амалдарын аткарууга түрткү болгон коркуу. Бул ваджиб деңгээлде коркуу. Жана ошондой эле Аллах Таала арам кылган нерселерден тыйылууга себеп болгон деңгээлдеги коркуу. Бул ушул ваджиб болгон деңгээлиндеги коркуу. Үчүнчү деңгээли бул мустахаб болгон деңгээлдеги коркуу. Ал эмне? Ошол амалдарга эле кайтат. Эгерде Аллахтан коркуп, мустахаб деңгээлдеги амалдарды аткарган болсоң, макрух деңгээлдеги амалдарды таштаган болсоң, Аллахтан корккон үчүн, анда ал ошо мустахаб деңгээлдеги коркууну аткарган болосуң. Демек, биз коркуунун өзүнү, жүрөктөгү бир адамдын коркуусуну өлчөй албайбыз. Кандай мен Аллахтан корком деп койсо эле аны өлчөй албайбыз. Аны кылган амалдарынын негизинде билинет. Коркуунун жыйынтыгы кылган амалдардын негизинде билинет. Түшүнүктүбү? Ошондой эле жакшы көрүү дагы ошондой. Жакшы көрүү дагы бирөө жакшы көрөм деп эле айтса билбейсиң да аны. Чынында жакшы көрүп атабы, кылбай жатабы, көрбөй жатабы. Ал эмне? Ошо кылынган амалынын негизинде билинет. Жүрөктүн амалдары анын мөмөсү менен билине турган амалдар. Демек, биринчи деңгээли бул коркуу, ибадат деңгээли, Аллах Тааладан коркуу деңгээли 3 деңгээлде эмне? Шарт болот, имандын шарты болот, жана ваджиб болот, иман үчүн ваджиб, жана мустахаб болгон деңгээл. Эми коркуу ибадат болгондон кийин, аны Аллах Тааладан башкага арнаган болсо, ал ширк болот. Чоң ширк болот. Түшүнүктүбү? Биз мурунку бөлүмдөрдө алганбыз, кайсы бир амал ибадат экендиги тастыкталган болсо, аны Аллахтан башкага арнаган болсо, анда ал чоң ширк болот деп. Ошондой эле коркуу дагы ибадат, коркуунун ибадат экендигине далил бул бөлүмдө тема коюлган аят. Аллах Таала айтат, чынында момун болсоңор, анда Аллахтан корккула деп атат. Менден корккула деп атат. Демек, Аллах Таала буйруган нерселер ибадат болот. Аллахтан коркуу ибадат. Аны башка бирөөгө арнасаң, анда ал эмне? Чоң ширк болуп эсептелинет. Эми Аллах Тааладан башкадан коркуу кандай болот дегенде, бул Аллах Тааладан башкадан коркуу ширк болгон деңгээли, алымдар айтышат. Эгерде Аллахтан башка сыйынылган нерселерден Аллахтан корккондой корксоң, мисалы үчүн, кээ бир адамдар бар, кээ бир мүрзөлөрдү, кээ бир жерлерди ыйык тутат, же болбосо бир олияларга сыйынышат, чынбы? Ошолор бир пайда, зыян берип коет деп коркот. Ошо жерде мисалы үчүн бир адамдар сыйынган жерлер болсо, ошо жерге барып туруп, ошо жерде бирөөнү каргаган болсо, ошонун каргышы тиет деген болсо, ушул жердин каргышы тиет деп, ошол нерселерден коркуп аткан болсо, бул Аллахтан корккондой коркуу. Жана ошолордон корккон үчүн ошолорго ибадаттын түрлөрүн арнашат. Бул эмне? Ширк болгон деңгээлде. Жана алар эмне? Эч кандай түздөн түз байланышы жок туруп, себептерин кылбай туруп, зыян берип коет деп коркушат. Жана ошондой эле хауфу сир деп коет, жашырын коркуу. Мисалы үчүн олиялардан, ак сөөгтөрдөн, төрөлөрдөн жана башкалардан буларды ыраазы кылбасаң өлбөй каласың, өспөй каласың деген сыяктуу жүрөгүндө адамда коркунуч боло турган болсо, ушунун баардыгы эмне? Ширк болгон коркунучтар. Мусулман адам Аллах Тааладан гана коркуш керек. Пайда зыянды Аллах гана, эч кандай бир себеп түздөн түз байланышы жок туруп, Аллах Таала гана бере алат. Ал эми махлукаттар болсо,
ал сөзсүздө бир себеп менен түздөн-түз байланышы бар болгон болсо, анда коркосуң. Эми бул биринчи деңгээл ушул ибадат деңгээл. Эгерде ушуну жана Аллахтын гана колунан келе турган иштерде адамдардан, махлукаттардан корко турган болсо, анда ал чоң ширк кылган болот. Мисалы үчүн Аллахтан башка бирөөлөр тозокко киргизип коет, азаптап коет, түздөн-түз себеби жок эле зыян пайда берип коет деп корко турган болсо, бул Аллахтын колунан келе турган иштер, ал чоң ширк кылган болот. Экинчи түрү коркуунун бул, аалымдар айтат, табигый болгон коркуу. Табигый болгон коркуу бул ширк болбойт. Мисалы үчүн, эгерде бир жырткыч жаныбардан коркуп аткан болсо, бул табигый коркуу. Андан бардыгы коркот. Ал эмне? Зыян бере алат. Чындап эле сага зыян бере ала турган, түздөн-түз себеби бар, байланышы бар, зыян бере ала турган нерседен корксоң, бул табигый коркуу болот дагы, бул эмне? Күнөө болбойт, ширк болбойт. Ал эми ушул эле коркуунун түрлөрүнөн дагы адам баласы эгерде зыян бере албай турган эле нерселерден жалган эле мындай корко бере турган болсо, бул мазмун, мындайча айтканда, шариятта айыпталган коркуу. Кээ бирде бар бир көлөкөдөн да коркот, караңгылыктан коркот, жөн эле бир себепсиз эле корко бере турган, бул дагы шарият айыптаган коркуулардан. Андан кийин ошол ибадат болгон коркуу дагы мазмун, мындайча айтканда, шарият айыптаган коркуу, шарият тыюу салган коркуу түрү бар. Жана ошондой эле шарият мактаган коркуу бар. Шарият мактаган коркуу эмне? Бизди коркуубуз ошол ибадатка түрткү болуп, арам нерседен тыйылууга чейин алып барса, бул шарият мактаган, үгүттөгөн коркуу. Мисалы үчүн, шарият Аллах Тааладан коркула деди. Эмне себептен Аллах Тааладан коркуп, ошол Аллахтын буйруктарын аткарып, арам кылган нерселерден тыйылуу. Ушул деңгээлде корксоң, анда бул шарият үгүттөгөн, мактаган коркуу. Ал эми чектен чыгып коркуу деген, ошол коркууң сени Аллахтын райымынан үмүтүңдү үзүп коюуга алып бара турган болсо. Мисалы үчүн, бир адам Аллах Тааладан ушунчалык коркуп, ибадат кылат, арам нерселерди таштайт, бирок ошо коркуусу күчөйүп баратып эмне болду? Аллахтан райымынан үмүтү үзүлүп калды. Аллахтын азабы ушундай каттуу экен, мен ошого кирип калам го деген ушундай Аллахтан үмүтү үзүлүп кала турган болсо, андай деңгээлде ал шарият кайтарган чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Мусулман адамда алымдар айтат, ар дайым коркуу менен ража, үмүт кылуу бирдей жүрүш керек дейт. Кээ бир алымдар айтат, эгерде адам ооруган учурунда болсо, анда коркуусу, үмүтү көбүрөөк болуш керек Аллах Тааланын райымынан, кечириминен. Ден соолугу чын абалда болсо, коркуусу көбүрөөк болуш керек дейт. Кээ бир алымдар айтат, туурараак Аллах алам, ар дайым мусулман адамда коркуу менен үмүт бирдей болуш керек. Аллах Тааланын азабынан коркобуз, ошондой эле Аллах Тааланын райымынын, меремине үмүт кылып жүрөбүз. Ушундай абалда жүрүш керек дейт. Эми ушул Аллах Тааладан болгон коркууга мусулман адамдын жүрөгүндө Аллахтан коркуу болуш керек. Ошол Аллахтан көбүрөөк коркууга биз көпчүлүк учурда кайдыгерде, капилетте болуп калабыз да, Аллах Тааланын коркуу сезимдер алсырап калат, иман алсыраганда. Ошо адамга Аллахтан коркууга боло турган түрткү, арам нерселерден тыюуга себеп боло турган түрткүлөрдөн, себептерден алымдар эскерет. Эң негизги себептерден бул Аллах Таала жөнүндө көбүрөөк билүү, Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө, Аллах Тааланын кудурети жөнүндө билүү. Ушул илим, мындайча айтканда, акыйда илим, асма сифат, Аллах Тааланы жакшыраак танып билүү, акыйкатын билүү, ушул адамды Аллахтан коркууга түрткү болот, себеп боло турган негизги нерселерден. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Чынында Аллах Тааладан коркуучулар бул Аллахтын алым болгон пенделерден. Аллах Таала жөнүндө адам баласы канчалык билген болсо, канчалык көп биле турган болсо, ошончолук деңгээлде Аллахтан коркуусу күчөйөт. Ошон үчүн Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Кафа би хашиятиллахи илман". Аллах Тааладан ушул илим жетишиктүү дейт. Кандай? Кимде ким Аллах Тааладан чындап корккон болсо, ошол мына чыныгы илимдүү экен деген мааниде айтып атат. Демек, илимдин негизги максаты эмне? Аллах Тааладан коркууга алып барган. Эгерде ошондой болсо, ошол илим болот. Ошондой эле Табиин Шаби деген табииндерден бирөөсү сурады: "Афтини айюхал алим", о алым мага фатва бергин дегенде, Шаби рахмалла айтты: "Иннал алима ман яхафуллах". Чыныгы алым бул Аллах Тааладан корккон адам деди. Демек, Аллахтан коркуу, биз Аллах Тааладан канчалык Аллах Таала жөнүндө канчалык көп биле турган болсок, анда ошончолук деңгээлде Аллах Тааладан
коркуу пайда болот дейт. Ошон үчүн алымдар айтышкан иннамал илму хашия, чыныгы бул Аллах Тааладан, чыныгы илим бул эмне? Аллахтан коркуу деп айтышкан. Эми хашия деген бар, хауф деген бар. Хашия менен хауфтун не айырмасы бар дегенде, хауф, хашия деген дагы бул коркуунун бир түрүнөн, хауфтун. Бирок экөөнүн айырмасы алымдар айтат. Хашия деген ошол коркуп аткан затыңдын акыйкатын билип корккон болсоң, ошол эмне? Хашия деп аталынат. А хауф деген жөн гана коркуу, билбесең дагы коркууну хауф деп айтат. Жана ошондой эле хашия деген ошо коркуп аткан затың чынында улук зат болгон болсо, коркууга татыктуу болгон болсо, ошондо корккон болсо, ошону хашия деп айтат. Ал эми хауф деп коркуп аткан затың анчалык улук болбосо да, бирок коркуп аткан киши өзү алсыздыгынан корко турган болсо, мисалы үчүн бир киши жаш бала мышыктан да коркушу мүмкүн да. Ал чынында коркууга татыктуу болбосо дагы коркушу мүмкүн. Бирок ал өзү алсыздыгынан коркуп атат. Ошону хауф деп аталат. А бирок хашия болсо чынында эмне? Улук заттан, коркууга татыктуу заттан корксоң, ошону хашия деп аталынат. Ошон үчүн алымдар жөнүндө иннама яхшаллаха, Аллах Тааладан чыныгы алымдар коркот деп айткан, хашия деп айтышкан да, хауф деп айткан эмес. Анткени алымдар Аллах Таала жөнүндө билет, Аллах Тааланын улуктугун билишет, жана Аллах Таала ошол коркууга татыктуу болгон үчүн. Жана Аллах Тааладан коркууга түрткү боло турган негизги себептерден Аллах Тааланын азаптары жөнүндө билүү. Аллах Тааланын азабы каттуу экендигини билүү, ахиреттин азабы каттуу экендигини. Хадисте келгендей, бул дүйнөнүн эң алуулуп жанган отуга караганда не тозоктун оту бул 70 эсе ысык деген, 70 эсе. Ошондой эле тозоктун эң жеңил азабы бул не? Абу Талиб Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абасына боло турган, айтат, эң жеңил азабы бутуна чоктон болгон бут кийим кийгизгенде мээси кайнайт дейт да. Бул ушунчалык тозоктун азабы каттуу. Аллах Тааланын азабы каттуу экендиги, ошол жөнүндө, акыреттин азаптары жөнүндө, кыямат жөнүндө, ошол абалдар жөнүндө келген илимди үйрөнүү, ошол хадистерди, аяттарды окуп, ошолорго ой жүгүртүү дагы бул Аллах Тааладан коркууга себеп боло турган, түрткү боло турган негизги себептерден. Андан кийин дагы Аллах Тааладан коркууга түрткү боло турган себептерден, негизги себептерден бул не? Аллах Тааланын аяттарына, пенделерин коркуткан аяттарына, мисалы үчүн катуу чагылган болгондугу, жана ошондой эле катуу шамал болгондугу, жер титирөө болгондугу, сел болгондугу, мунун баардыгы Аллах Тааланын пенделерини коркута турган белгилеринен. Ошол себептерге ой жүгүртүп, азыр дүйнөнү карасаң, канча жерде канчалаган кырсыктар, балелер болуп атат, жынбы? Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Инна шамса вал камара аятани мин аятилла юхауфуллаху бихима ибада." Күн дагы, ай дагы Аллах Тааланын аяттарынан дейт. Аллах Тааланын бар экенине, кудуреттүү экендигине далалат боло турган ачык айкын аяттардан. Аллах Таала алар менен пенделерин коркутат дейт. Мисалы үчүн ай тутулганда, күн тутулат го. Ошол учурда Пайгамбарыбыз айткан, бул ай, күн бир улуг адамдын же бирөөнүн туулган үчүн, өлгөн үчүн тутулбайт. Бул не? Аллахтын аяттарынан пенделерин коркутат дейт. Ушул сыяктуу ар кандай кырсыктар менен белги берип Аллах Таала пенделерин коркутат. Жана ошондой эле Аллах Тааладан корккондо пенде ошо Аллах Таалага күнөө кылууда, күнөөнүн кесепетинен коркуш керек адам баласы. Анткени күнөө кылган адам, күнөөнүн кесепетинен адамга ар кандай балелер, кырсыктар келет. Ошол күнөөнүн кесепетинен коркуш керек Аллах Тааладан корккон адам. Жана ошол күнөөгө түшүүдөн коркуш керек. Бир күнөө кылууга мусулман адамда ар дайым күнөө кылуусунан коркуу болуш керек. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп дуа кылууга үйрөткөн: Аллахумма инни аузу бика Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шай'a ва ана а'лам. О Аллахым, мен сага билип туруп сага бир ширк кылып алуудан өзүңөн коргонуу тилейм, пана тилейм. Ва астагфирука лима ла а'лам. Жана ошондой эле билбей кылып алган күнөөлөрүмдөн баарынан кечирим сурайм деп. Жана Абу Мулайка деген табиин айтат, Бухариде келет. Ал айтат: "Адракту 30 мин асхабин наби саллаллаху алейхи вассалам куллухум яхша нифак ала нафсихи." Мен пайгамбарыбыздын сахабаларынан 30дайыны көрдүм дейт. Бардыгы не мунафык болуп калуудан коркот дейт. Ошо күнөөдөн мусулман адамда коркуу болуш керек. Жана ошондой эле мусулман адамда бир амал кылган болсо, жакшы амал кыла турган болсо, ошол нерсеси кабыл болбой кыямат күнү жүзүнө чабылуусунан коркуш керек. Бул чыныгы момун адам ошол жакшылыкты
жакшылыкты, ибадатты кылып, ошону кабыл болбой калышынан коркот. Анткени биз канчалык деңгээлде ибадат кылсак дагы чыныгы Аллахтын акысыны өтөй албайбыз. Чыныгы Аллах Таала талап кылгандай кыла албайбыз. Ошон үчүн мусулман адам ар дайым өзүнүн ибадатын кемчилдиктүү көрүп, жана анын кабыл болбой калуусунан коркуу болуш керек. Ошондой сезим болуш керек. Кабыл кылуусун үмүт кылып, кабыл болбой калуусунан коркуу болуш керек. Жана мусулман адамда эң корко турган нерсеси бул суул хатима, ошо өлөрдө жаман өлүмдө өлүүдөн коркуш керек. Мусулман адам ибадат кылууга буйрулган, Аллах Таалага ибадат кылууга. Ошол ибадаттын үстүндө өлгөнгө чейин жүрүүдө буйрулган. Көпчүлүк адамдар башында жакшы ибадатта жүрүшү мүмкүн. Андан кийин жашоосунун аягында тескери кетип, жаман намазында, ибадатында таштап, жаман өлүмдө өлөт. Эң жакшы нерсе бул эмне? Акырында ошо амалдар акырына карап өлчөнөт, бааланат, акырында өлүмүндө жакшы өлүмдө өлүү. Ошон үчүн суул хатима пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, силердин ичиңерден бирөө бир жакшы амал кылат, качандыр бейишке ушу кирүүсүнө бир карыш калганда, ал эмне? Тозок ээлеринин амалын кылып, тозокко кирип кетет дейт. Мунун себептеринен алымдар эмне себептен ошондой болот дегенде, жашыруун күнөөлөрдөн дейт. Адамдардын көзүнчө жакшы амалда болуп жүргөн болот, бирок эмне? Жеке калганда күнөөдөн тыйылбайт. Аллах Тааладан коркуусу жок. Жеке калганда өзүнчө күнөөлөрдү кылат. Жана ошондой эле жүрөктүн күнөөлөрү, текебирчилик, кибир, ушул сыяктуу сыпаттар болгон үчүн Аллах Таала жазалап коет. Же болбосо ужуб, ошо өзүнүн кылган амалдарыны кыйраткандай сезет. Же болбосо рия, эл көрсүн үчүн кылат. Ушул сыяктуу ар кандай күнөөлөр себептүү Аллах Таала жазалап коет. Эгерде кимде ким Аллах Таала менен чынчыл болуп, Аллах Тааладан чын жүрөктөн дуа кылып, ибадат кылып, ихластуу ибадат кылса, иншалла сөзсүз түрдө Аллах Таалага бекемдик берет. Бирок эмне? Адам баласы өзүнө өзү кылат, жанагындай текебирчилик, өзүнө тан берүү сыяктуу, жана ошондой эле рия сыяктуу ар кандай күнөөлөр себептүү Аллах Таала жазалап, акырында өлүмүндө жаман өлүм менен өлүү. Бул эң жаман нерселерден. Ошол нерседен адам баласы коркуусу керек. Эми бул китептеги далилдерди окуй турган болсок, биринчи айтты: «Иннама заликумуш шайтан юхаввифу аулия, фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин». Чынында шайтан эмне? Өзүнүн валилерин, өзүнүн жакындарын коркутат, силер алардан коркпогула, эгерде чыныгы момун болсоңор менден корккула деди. Бул жерде иманга шарт кылып атат. Аллах Таала айтып атат: эгерде момун болсоңор, иман келтирген болсоңор, анда менден корккула деди. Кийинки аятта айтат: «Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахири ва акама ас-салата ва ата аз-зака ва лам яхша иллаллах». Чынында Аллахтын мечиттерине кимде ким Аллахка жана кыямат күнүнө иман келтирген болсо, жана намазын окушуп, зекеттерин бергендер, мына ошолор гана Аллахтын үйлөрүнө оңдошот, курушат, мечиттерин оңдошот деп атат. Жана Аллахтан гана, Аллахтан башка эч кимден коркпогондор дейт. Муну мушриктер биз Аллахтын үйлөрүнү оңдоп атабыз деп эметкенде, Аллах Таала жооп катар айтты: Аллахтын үйүн оңдогондор кимдер? Алар Аллахка иман келтиргендер, жана кыямат күнүнө иман келтиргендер, жана намаздарын окуп зекет берген, жана Аллахтан башка эч кимден коркпогондор. Өздөрүнүн буттарынан, башкалардан коркпойт, Аллахтан гана коркот. Мына ошолор чыныгы Аллахтын үйүн оңдогондор дейт. Аллахтын үйүн оңдогондор дегенде, алымдар айтат, эки мааниде дейт. Биринчиси, ошол Аллахтын үйлөрүнүн мечиттерин ибадаттар менен оңдогон. Ошол ибадат, мечитте ибадат кылып, Аллахтын динин тургузгандар. Экинчиси болсо, ошо кадимки эле мечиттерди куруп, оңдогондор, ошолор кирет. Демек, бул жерде дагы Аллах Таала айтып атат: Аллахтан бир гана Аллахтан корккондор гана ошондой амалдарды жасашат деп. Кийинки далил айтат: "Ва минан наси ман якул аманна биллахи, фа иза узия филлахи жа'ала фитнатан наси кa'азабилlah." Адамдардын ичинде ушундай адамдар бар дейт. Аллах Таалага иман келтирдик деп айтышат дейт алар. Бирок Аллах жолунда кичине зыян көрүшкөн болсо, бир аз зыян келген болсо, ошо адамдардын кыйнаган, жеткирген зыянын Аллахтын азабындай кылышат деди. Бул аятта Аллах Таала айтып атат: кээ бир адамдарда ушундай адамдар бар, Аллах үчүн иман келтирдим, Аллах Таалага иман келтирдим дейт. Бирок эмне? Иман келтирген үчүн, тавхидти карманса, сүннөттү карманса, адамдар ага зыян берип аткан болсо, ошолордон коркуп, аны
Алардын жеткирген зыянны, азабыны, адамдардын ага жеткирген азабыны Аллахтын азабындай кылып коркушат дейт. Коркуп, алардан коркуп, Аллахтын азабы сыяктуу коркуп, не алардын каалаган талабына жооп берет дейт. Мындайча айтканда, Аллах Таалага иман келтирдим дедиң, туура жолго түштүң. Бир адам сакал койду. Сакал койгондо эмне? Тууган урууга зыян берип атат, башкасы зыян берип атат. Ошолордун зыянынан коркуп, аларга макулдук берет. Аларга макул болуп туруп, сакалын алып салат. Же болбосо бирөө хижап кийди, туура жолго түштү, намазын окуп атат, ага апасы, үй бүлөсү, башкалар каршы болуп жаман зыян берип аткан болсо, ошонун зыянын Аллахтын азабындай кылып көрөт дагы. Ошол нерсени мындайча айтканда арзыбаган бир зыянды көтөрө албайт дагы. Арзыбаган бир адамдардын жеткирген зыянын көтөрө албайт. Ошентип, ошол нерсеге, ошолорго макулдук берет дагы, Аллахтын азабын унутуп калат дейт. Мындайча айтканда Аллахтын азабы катуу кыяматта. Сен ошо адамдардын нерсесине, кичине берген зыянына чыдабай, ушуну Аллахтын азабындай кылып чоң кылып коркуп атасың дейт. Андай болбош керек мусулман адам. Бул бардык мусулман адамга ушундай сыноо келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, бада ислам гарибан ва саауду гарибан кама бада. Ислам дини өөн-өрчүн болуп башталгандай да. Ошондой эле кайтканда ошондой өөн-өрчүн болуп кайтат деди. Ал өөн-өрчүн болгон кандай? Таза исламды кармасаң, чыныгы сүннөттү кармасаң, туура акыйданы кармасаң, ошондой элдин ичинде өөн-өрчүн болосуң. Бардык жагынан ушундай өөн-өрчүн болосуң. Кийген кийимиңден баштап, жүргөн турганыңдан баштап, намаз окуганыңдан, ибадатыңдан, бардык нерседе, тууган урууңда көп нерсеге качышпай каласың, элге көп нерсеге качышпай каласың, бидат нерселерди, арам нерселерди, жаман иштерди кылып аткан болсо, жада калса жөн гана эс алган жериңде дагы адамдардан айырмаланып каласың. Мисалы үчүн, элдин баары көлгө барып, пляжга барып эс алып аткан болсо, сен андай жерге барып эс ала албайсың. Көлгө барып, үй бүлөң менен ошондой жерге ачык-чачык арам болгон жерлерге бара албайсың. Демек, таза исламды кимде ким карманса, элдин арасында өөн-өрчүн болот. Мусулманмын деп эле жалпы айтып койгондо эмес, чыныгы таза исламды карманган адамдар элдин арасында өөн-өрчүн болот. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнчүлөгөн фатуба лил гураба, ошондой учурда эмне? Гарип болгон адамдарга, өөн-өрчүн болгон адамдарга бейиш болсун деп Пайгамбарыбыз дуа кылып атат. Сурады, манхумул гураба, алар кимдер, ошо өөн-өрчүн болгон адамдар кимдер дегенде, аллазина юслихуна ма афсадан нас. Бир риваятта айтат, алар адамдар бузган нерселерди оңдогондор дейт. Башка бир риваятта айтат, аллазина яслихуна иза фасадан нас. Эгерде адамдар бузулган заманда өздөрүн оңдоп жүргөн адамдар деди. Ошо элдин каалоосунан, элдин жеткирген зыянынан коркуп, Аллах Тааланын азабынан коркпой, ошолорго макулдук берүүнү Аллах Таала айыптап атат бул жерде. Бизде альхамдулилля Аллага шүгүр кылыш керек да, бизде сыноо эч кандай сыноо эмес. Биз өзүбүздүн нафсыбыз менен эле көрөшө албайбыз да. Мисалы үчүн, ошол арам жерге барбасаң, эс албай койсоң, сага эч ким келип урбайт, эч ким эчтеке кылбайт. Биз өзүбүз жөн гана коркобуз. Мен ушундай деп ойлоп калабы, ушундай деп сөз айтып калабы, же болбосо кээде өзүбүздүн нафсыбызды тыя албайбыз. Ошол жерге өзүбүз нафсыбыз каалап баргыбыз келет дагы. Анан кой барбай койсоң мындай болот деп башка бир шылтоолор менен айыптайбыз да. Илгерки коомдорда каттуу азаптар болгон, катты сыноолор болгон да. Ошондо дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошо тирүүлөй ортосунан бөлүп койгон. Жана ошондой эле жанагындай темир тарактар менен терилерин шылышкан. Ошондой болсо да алар дининен кайткан эмес ал нерсеге. Бизде альхамдулилля, бизде мамлекетибизде диниңди эркин карманасың, намазыңды эркин окуйсуң, ибадатыңды эркин кыласың. Эч ким эч кандай эме бербейт. Болгону жаман бир сөз айтып коюшу мүмкүн. Ошону дагы көтөрө албайбыз дагы, кээде ошо динибизди карманган нерселерибизди таштоого түрткү болот. Демек, Аллах Таала бул жерде айтып атат, адамдардын ичинде ушундай адамдар бар. Калп эле иман келтирдик, биз ушу момундарданбыз, туура жолдо жүргөндөрдөнбүз деп айтат дагы, бирок фаиза узия филла, Аллах жолунда жүрөм деп айтып алып, ошо Аллах жолунда жүргөн үчүн кичине бир зыян келген болсо, ошол зыянды Аллахтын азабындай тең деп көрүп алат дагы, анын жолун таштап коет дейт. Аллахтын азабындай кылып алат дейт. Кийинки далилде айтат, ан Аби Саид радиллаху марфуан, Аби Саид радиллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Инна мин да'фал яқин, чынында яқиндин алсыздыгы, яқин деген имандын эң жогорку деңгээлдеринен, толук ишеним Аллах Таалага болгон. Ошонун алсыздыгынан айтат. Ан турдин наса би сахатилла. Адамдарды Аллахты
газабына келсе дагы, Аллахтын ачуусу келсе дагы адамдарды разы кылуу дейт. Мындайча айтканда, адамдардын көңүлү үчүн күнөө болгон иштерди кылуу. Бул көп адамдарда көп учурда болот. Күнөө болгон дегенде көпчүлүк адамдар мен күнөө болгон ишти Аллахтын адамдар разылыгы үчүн кылбайм деп ойлойт. Мисалы үчүн күнөө десе, зынаны, аракты эле элестетиши мүмкүн да. Мен адамдар разылыгы үчүн арак ичпейм, зына кылбайм деген. Бирок адам жашоосунда көп, мисалы үчүн тууган уруктар, башкалар, музыка койгон, эркек аял аралаш ушундай отуруш болуп калса, барып ошол тууганыңдын көңүлү үчүн отурасың, чынбы? Ошол жерде отурган болсоң, бул Аллах Таала араң кылган. Андай жерде арак ичилип аткан, музыка болуп аткан жерлерде отурган болбойт. Аллах Таала тыюу салган. Ошондой жерде бир досуңдун же бир тууганыңдын көңүлү үчүн отурсаң, анда Аллах Тааланын ачуусу келген ишти адамдарды ыраазы кылуу үчүн отурган болосуң. Кандайдыр бир жерде отурасың, ал жерде бир шариятка каршы иш болуп атат, аны кайтара албай жатасың. Мункар кайтара албай жатасың. Кайтара албасаң, жок дегенде ал жерден туруп кетишиң керек. Ал жерде отурганың болбойт. Демек, эгерде ошолордун көңүлү деп отура берсек, анда биз Аллахтын газабы келе турган иштерди адамдарды ыраазы кылыш үчүн кылып атабыз. Айтат, бул имандын алсыздыгынан, якиндигинен адамдар Аллах Тааланын ачуусу келсе дагы адамдарды ыраазы кылыш үчүн бир иштерди кылуу дейт. Ва ан тахмадахум аля ризқиллах. Жана якиндин алсыздыгынан эмне дейт? Аллах Таала берген ырыскыга сен адамдарды мактоо. Аллах Таала сага ырыскы берип атат, сен ошол нерседе бир адам себептүү келип аткан болсо, ошол бир адам себептүү келип атат сага ырыскы. Ошол адамды мактап, Аллах Тааланы унутуп калуу дейт. Бул жерде сага бирөө жакшылык кылса, аны мактаба деген маани эмес. Алымдар айтат. Сага бир жакшылык кылса, ага жакшылык менен, жакшы сөз менен кайтарышың керек. Бирок Аллах чыныгы ырыскыны Аллах Таала ошол себептүү берип атат, ошол себептүү. А чыныгы берүүчү Аллах Таала. Аллах Тааланы унутуп калып эле бардык мактоону ошого кылганың деп атат. Аны өзүнө ылайыктуу, бирок чынында шүгүрдү Аллах Таалага кылыш керек. Аллах Таалага шүгүр кылып, ага разы боло турган сөз айтуу, бул шариатта уруксат берилген жана талап кылынган иштерден. Бирок Аллах Тааланы унутуп калып эле ошо бир адамдан келип аткан болсо, ошону гана мактап, ошону гана эстесең, анда бул якиндин алсыздыгынан дейт. Ва ан тазуммахум аля ма лам ю'тикаллах. Жана ошондой эле бир адамдарды сага Аллах Таала бир ырыскы бербей койгон болсо, бир адамдарды жамандаганың. Мындайча мисал менен айтканда, бир адам бир акча же бирдеке таркатты, же тууганың болсун, досуң болсун, таныштарыңа берип туруп, сага бербей калды. Бул жерде демек чынында Аллах Таала сага ошол ырыскыны берген жок, сенин ырыскың эмес. А сен ошол нерсени неге мага бербейсиң деп ошого аны жамандап, ошол мындай кылбай койду, ошол менин ырыскым тыйып койду деген сыяктуу ошол себепке байланып калуу. Негизи ырыскыны берүүчү дагы, ырыскыны тыюучу дагы ал чынында Аллах Таала болот. Айтат: "Инна ризқаллахи ла яжурруху хирса харисин ва ла яруддуху карахията карихин." Чынында Аллах Тааланын ырыскысыны дейт, өтө бир аракетчил адамдагын тартып ала албайт, алып келе албайт. Жана ошондой эле аны бир жек көргөн адамдагын аны тосуп кала албайт. Мындайча айтканда, Аллах Таала бир адамга ырыскы бербейм десе, аны канча адамдар аракет кылса дагы ал келбейт дейт. Жана бирөөгө бере турган болсо, анда аны канча адам жаман көрсө дагы, көрө албастык кылса дагы ал адамга келет дейт. Бул асарды кээ бир алымдар даиф деп айтышкан, бирок даиф болгону менен майысы туура жана майысы шариаттын башка далилдери менен тасдикталган. Эми бул жерде алымдар айтат: демек Аллах Тааланын ырыскысыга канча аракет кылсаң дагы келбейт. Аллах Таала кааласа дегенде аракет кылбай коюш керекпи дегенде жок, андай эмес. Аллах Таала бизди себептерди кылууга буйруган. Себептерди кылсаң, иншалла сөзсүз түрдө Аллах Таала берекесин берет. Бирок кээде болот, Аллах Таала ырыскыларды бөлүп койгон да. Кээ бир адамдарга ошо аракет менен берет, катуу аракетинин негизинде берет. Кээ бир адамдарга бир аз эле аракет кылса көп берет. Кээ бир адамдарга вообще аракет кылбай эле берет. Кээ бир адамдар бар го, жатып эле байып кеткендер бар да. Эчтеке кылган эмес да. Бул Аллахтын ырыскысы бөлүнгөн да. Бирок биз Аллахтын ырыскысы бөлүнгөн экен, бир күн жатсам деле келип калат деп андай эмес. Себептерди кылыш керек. Себептерди кылыш керек. Аллах Таала бирөөгө ошентип жатса да берип койгон болсо, демек ал
Аллах Тааланын ошого берген ырыскысы да. Ырыскы деген ушундай бөлүнгөн нерсе. Кээде чындап эле бир ишти bir adam kılsa bayıp кетет, ошол эле ишти андан жакшыраак кылса дагы bir adam байыбайт. Келбейт ага, пайда да түшпөйт. Иш аркага кетип калат да. Bir adam biraz эле себептерди кылат. Кээде жана айткандай эле себепсиз эле бир күтүлбөгөн жактардан Аллах Таала кээ бир адамдарга ырыскы эшигин ачып коет. Демек, эң биринчи биз ырыскы сураганда Аллах Тааладан сурап дуа кылыш керек. Аллах Таала Аллахумма фтахли абуаба ризқи, Аллахым мага ырыскы эшиктерин ачкын деп дуа кылып сураш керек да, андан кийин себептерин кылыш керек. Ошондой эле бирөөгө жакшылык келип аткан болсо, аны көрө албастык кылуунун, жаман көрүүнүн, жек көрүүнүн кереги жок. Ал Аллах Таала берген ырыскысы. Сен 1000 көрө албастык кылсаң дагы, 1000 жек көрсөң дагы Аллах Таала ырыскы кылып берди, ал келе турган нерсе ага келет. Аны биздин жек көргөндүбүз, көрө албастыгыбыз аны тосуп кала албайт да. Аллах Тааланын берген ырыскысын тосуп кала албайт. Көрө албастык эч качан бир жакшылыкка алып келбейт. Көрө албастык бул ошол адамдын өзүнө гана жемелейт. Көрө албаган адамды өзүнө гана жемелейт. Ошон үчүн арабтарда акын айтат, көрө албас адамга көңүл бурбай таштап кое бер дейт да. Анткени эмне дейт? Отун дейт, отун күйүп атканда, эгерде күйгөнү эчтеке таппай, баары жок күйүп бүтсө, бир өзүн өзү жемелеп баштайт дейт да. Мындайча айтканда, отун биринчи отунда салынган нерселер күйгүзөт. Күйүп бүткөндө жана чоктор күл болгучу күйөт да. Күйө турган эчтеке кылбай калганда чок болуп күл болгонго чейин күйөт. Ошол сыяктуу эле көрө албас адам ошондой дейт. Не бирөөнү көрө албаган адам ал өзүнө өзү күйгүзүп жемелеп жок кылат дейт. Аллах Тааланын тагдырына эч качан тоса албайт анысы менен. Андан кийин айтат: "Ва ан Айша радhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal." Айша radhiyallahu anha келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман илтамаса ридаллахи би сахатин нас радhiyallahu anhu арба анхун нас." Кимде ким адамдар наразы болсо дагы ага, адамдар наразы болсо дагы Аллахтын разылыгын издеген болсо, ал эмне? Аллах Таала андан разы болот, жана адамдарды дагы андан разы кылып коет дейт. Жанагы айтып өткөн мисалдарда, мисалы үчүн бир арам жерде отуруш болуп аткан болсо, ошол жерде кой Аллахтын разылыгы үчүн деп ушул күнөөгө аралашпайын, отурбайын дедиң. Ал жерде сен досуң бар же тууганың бар, ал сенин отурууңду каалап атат. Ошол жерге аралашышыңды, шерик болууңду каалап атат. Ал наразы болсо дагы Аллахтын разылыгы үчүн деп ошол күнөө иштен арылган болсоң, не Аллах Таала ошол нерсе менен адамдарды сенден разы кылып коет, өзү да разы болот. Өзү разы болот, адамдарды да сенден разы кылып коет. Ал эми тескеринче айтат: "Ва ман илтамаса ридан наси би сахатилlah сахиталлаху алейхи ва асхата алейхин нас." Кимде ким Аллах Тааланын газабы келе турган, ачуусу келе турган иштерди кылган болсо, адамдардын разы кылуу үчүн, анда эмне? Аллах Таала андан наразы болот, адамдарды да наразы кылып коет деди. Бул шариатта чоң жакшы эреже бар. Айтат, адамдын бинакид касыхы максатына тескери жаза болот. Мындайча айтканда, эгерде жамандыкты каалаган болсо, бир жамандыктын артынан жакшылык каалай турган болсо, жаман иш кылып туруп жакшылык каалай турган болсо, жакшылык жыйынтык күтө турган болсо, Аллах Таала тескеринче жазалайт. Мындайча айтканда, бул жерде эмне болуп атат? Адамдарды разы кылыш үчүн Аллах Тааланы наразы кылып атат, Бул нерсе кылган иши менен адамдардын разылыгына жетем деп атат да. Ошондой кылса Аллах Таала ага тескери жазалайт да, Аллах Таала өзү да наразы болот, адамдарды дагы андан наразы кылып коет. Мындайча айтканда, адамдардын жүрөгүнө ага болгон жек көрүү салып коет. Ошон үчүн хадисте келгендей, Аллах Таала эгерде бир пендени жакшы көргөн болсо, ал айтат: "О Жебрейил", Аллах айтат: "О Жебрейил, мен паланчы пендени жакшы көрдүм. Айткының аны периштелер да жакшы көрөт. Периштелер жакшы көрөт жана жер жүзүндөгү адамдар жакшы көрөт." Ошон үчүн таква адам болуп турган болсо, иманы күчтүү адам болуп турган болсо, күнөөлөрдөн алыс болуп, сак болуп жүрө турган болсо, аны адамдардын жүрөгүндө ага карата, аны тааныбаса дагы, билбесе дагы жакшы көрүү пайда болот. Жана ошондой сүрдөнүү пайда болот. Ошондой адамдардан Аллах Таала аларга сүр да берип коет. Көргөн адамдар аны билбесе дагы, ким экенин билбесе дагы сүрдөнөт, уялышат жана аны өздөрүнчө жакшы көрөт. Бул чыныгы ыхластуу таква пенделер ошондой болот. Аны шайтандар, жаман адамдар, бузука адамдар жаман көрсө дагы, бирок чыныгы момун адамдар, мусулмандар аны жакшы көрүшөт. Жана ошондой эле бузука адамдар дагы андан уялышат, сүрдөнүшөт. Түшүнүктүбү? Демек, адам баласы Аллах Тааланы разы кыла турган иштерге аракет кылыш керек. Адамдарды разылыгы үчүн
арам иштерге түшпеш керек. Ошондой эле мисалдар, буга окшош мисалдар көп. Шариатта мисал үчүн зекет, зекет берүү важип. Зекет берсең, негизи бирөөгө акчаңдан берсең, азайыш керек да, мындай эсеп менен болгондо азайыш керек да. Бирок шариат тескери жаман белгилеген. Зекет деген майысы өзү тазалануу, нуму өсүү деген майында. Зекет берсең, Аллах Таала разылык кылуу үчүн, Аллах Тааланын буйругун аткаруу үчүн кыла турган болсоң, Аллах Таала тескеринче азайыштын ордуна Аллах Таала береке берет, көбөйтөт. Жана ошондой эле бир адам сага зыян берген болсо, ошондон өч алып, ошого үстөмдүк кылсаң, жок, унчукпай коюуну, өч албай коюуну Аллах Таала адамдар ойлошот, бул алсыздык депчи. Чынында ал алсыздык эмес. Аллах Таала кимде ким ошондой кыла турган болсо, Аллах үчүн кечире турган болсо, жөнөкөй болуп кое турган болсо, Аллах Таала анын даражасын көтөрүп коет. Аллах Таала эмне? Ошо тавада, ман тавада лилла рафаахулла. Кимде ким Аллах Таала үчүн өз жөнөкөй болуп, өзүн пас ала турган болсо, Аллах Таала аны көтөрөт дейт. Адамдар ойлошот да, өзүнү көргөзүп, текебир болуп жүрө турган болсоң, адамдардын алдында кадыр бартуу болосуң дейт да. Аллах Таала андайларды тескеринче кордоп коет. Төмөн болуп, өзүн төмөн алып, Аллах Таала үчүн жөнөкөй боло турган болсо, Аллах Таала андайларды тескеринче кадыр баркын көтөрүп коет. Ушуну менен бул бөлүм бүтөт. Эгерде ушул бөлүм жөнүндө суроолор болсо айтыңыздар. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.